Атым Гүлнара, фамилиям Шекилбаева. 66-жылкы болом. 66-жылы 8-мартта төрөлгөм. Өзүм бала чычкандын айылынан болом. Ушул жака кесибиме байланыштуу мектепке келип, турмушка чыгып, ушул жерде очор бачарлуу болдум. 6 кызым бар, 5 неберем бар. Азыркы күндө жолдошум экөөбүз ушул үйдө түтүн булатып, 40 жылдан бери жашап келе жатабыз. Кол өнөрчүлүккө кичинекейимден баштап эле кызыккам. Мектепте окуп жүргөндө кол эмгектен берген Мария эжебиз түймөнү түйгөндү, сайма сайдырганды үйрөткөн. Түймөнүн түрлөрүн түйөм. Азыр эми заманбап ага көпчүлүк деле тиги эме кылбай калды, карабай калды. Ошон үчүн азыр шырдакка өттүм. Өзүм мектепте окуп жүргөндө эле биринчи конкурска калпак, кыргыздын калпагын жасап конкурска катышкам. Өзүмө иши кылса көйнөктөрдү, юбкаларды, курбу кыздарыма юбкаларды, көйнөктөрдү тигип берчүмүн. Кийин мектепти бүтүп студент болгондо деле көргөн модадан калбай, колго эле чыттан эле көйнөктөрдү тигип алып, окшош кылып кийип алчык. Анан келгенден кийин ушу турмушка чыгып, эме кылгандан кийин негизи кайненем иштүү. Кайненем шырдак жасагандарын, кийиз жасагандарын көрүп, анан нар жагымда бар окшойт. Өзүм ата тегимде да бар, эжелерим иштүү. Илгери боз үй көтөрүп, кыргыздын тамын алган экен биринчи жолу, азыркы современный тамдарды да. Анан кийин өзүм азыр эми жүн баары эле кылчык болуп кетти, мериноз койлор жок болуп калды. Ошого байланыштуу мурда баарын эле өзүм жасачумун. Кийизди дагы, ыскытты дагы өзүм иричимин. Азыр шартка байланыштуу эми улам цивилизация өзгөрүп атат го, ошон үчүн моундай жиптерди алып келип өзүм ар кайсы түсүнө жараша өзүм тиги ыскыт кылып ирийм. Анан азыр эми көпчүлүк эле палас килем, азыркы ооруларыбыздын баары эле эмне ушу палас килемден болуп атат, бөйрөк ооруларыбыз. Ошолордун негизинде азыр өзүбүздүн кыргыздын нукура, шырдак ала кийизтерине өтө баштады. Анан кийин монтип дорожкаларды жасап атам. Могу дорожкалар азыр жана спальныйдан түшкөндө бутун койгондо жылуулукту, физикалык тил менен айтканда, бул жылуулукту дагы жакшы сактайт. Кадимки эле биздин кыргыздын кийизи суукта жылуулукту, ысык өткөзбөй турган касиетке ээ жүн. Анан азыркы күндө эми моундай заказдар түшүп атат. Бешиктин алдына тиги килем паластарды эме кылбай, моундай кыргыздын тиги оюлган шырдактары. Муну мен өзүмдүн 3-чү кызыма арнап жасап баштадым. Могу 2 жүрөк деген оюу, 2 жүрөк деген. Анан кийин азыр баттал элек, эми буюрса күн жылыса баттайм. Булары шырдактын чекези, мына чекези мына мынтип да даярдап, мынтип эме кылып койгом, даярдап койгом. Буларды оюштуруп, анан эми баттап, анан база турганы калды. Негизи термеден башкасын баарын эле билем. Курайм, форма тигем, мектепке окуучуларга тигем, мугалимдерге тигем форманы, белдемчи черми тигем, халат тигем, иши кылса кыскартам, иши кылса колуман келген өнөрүм бар. Чийит окуй алам. Сиз негизгисинен шырдакты баттайт экенсиз. Баттагандан кийин шырасызбы же шырбайсызбы? Баттагандан кийин шырылбайт, баттагандан кийин беки ыскыт базылат. Ыскыт базылат. Эми тиги нарындыктардыкы бүттүгү шырылат, нарындыктардыкы жеңил болот, а биздики кичине оорураак болуп калат. Анан кийин биздики муздай болуп, түпүс болуп эме кылат да, шырдагыбыз түзөт. Ошонубуз менен нарындыктардан айырмаланат. Моундай дагы кичинекей дагы майда дорожкаларды баштагам дагы. Эме жөнүндө айтып берсеңиз да, мисалы үчүн баттаганда жана жогоруда айтып аттыңыз эле, камырга калемпир кошомчу. Кандай кошул? Ошол мисалы үчүн баягы баттоонун камырды даярдоо жолу кандай ошо? Камырды баттаганда бул 2-чи сорт ун менен эме батталат. 1-чи сорт ун болбойт. Анткени клейность деп коебуз, жогураак. Анан эми азыр мурда чычкан эме кылат, желеттечи. Анан азыркы күндө жанагы ачуу калемпирди эле кошуп, ошо батка кайнатам. Тузу жок кайнатылат. Жылымык сууга 2-чи сорт унду чайып, баягы жылып баштаганда эле калемпирди салып коем. Андан кийин 2-чи сорт унду ошо коймолжуң кылып, жанагы буламыктай кылгам, мааниде, ошондой мааниде кылып, анан кийин кайнатып туруп, өтө кайнаса дагы эме болуп калат. Анан кийин батталат. Баттап, баарын тегистеп, чоюла турган жерин чоюп, керип, анан формага келтирип туруп, анан кийин чекесин жип менен түйүп коебуз. Анан кийин болду. Анан кийин батталгандан кийин, кургагандан кийин, күн ысык болсо 1-2 күндө эле кургап калат. Анан кийин могуга түстөргө жараша тиги эме ыскыттарды баса баштайбыз. Мондай ыскыттын түрлөрү бар. Ыскытты дагы оң сол ийрилет.
же оң же сол болсо анда тиги түсү чыкпай калат, эмеси келишпей калат. Анан кийин бири оң, бири сол ирилет. Мына ушуга жараша, могу түстөргө жараша. Мисалы үчүн могул сары ыскыт менен базылат. Сары менен. А могул ортосу чекеси розовый ыскыт менен базылат. Аяк тиги эмелеп. Анын эң чекеси бул мына. Ошондо 2ге биягы 1,70 болуп калат. Бул мисалы үчүн баягы жээңгөрдү тоюна бешик алып барганда бешиктин алдына салынат. Бешиктин алдына салынат, бешик коюлат, эки жагына 2 төшөк коюлат. Өзүнүн салтыбыз, анан эки жактан 2 байбиче анан кийин бешикке бөлөйт. Эми мурда килем жана 5000 сомдук килем алып барып атпады беле? Анын ордуна кыргыздын деген нукура эмеси да. Бул негизгисинен мурунтан эски бар беле же кийин эле кошулуп калды? Бул кийин эле кошулуп калды. Мурда жана палас килем эле салып жүрчү. Шырдакты бирок алып барчу, илгертен эле алып барып жүрчү. Шырдак ала кийизди алып барып. Эми эме кылса, шырдактарын деле бар эле анын жупкасынан алып чыгыш керек. Ооба. Биягын 3, биягын 2 кылып жасайбыз да негизичи. Негизгисинен мурун баягы жөн гана шырдактарды алып барса, азыр шырдактан тышкары. Шырдактан тышкары дагы бешиктин астына деп да алып барып атышат азыр. Эми мындай эле колунан келген киши эме кылып алып барат, деги эмне эле шырдак жасап алып барат. А көп эле киши палас килем эле алып барат азыр. А бирок эме кыла баштады. Эми 5000ге эме алгандан көрө, палас килем алгандан көрө эми бул нукура кыргыздын тиги эмеси да, буюму да деп заказ болуп атат. Мына жана баттоо боюнча суроомду берейин деп сөзүмдү калдым. Негизгисинен ошол даярдагандачы, мисалы камырды даярдап, перис кошуп же жөнөкөй кылып эле даярдап алып атпайсызбы? Ошол даяр болгон, мындайча айтканда клей сыяктуу да. Ооба. Аны кыргызча кандай атаган? Аталышы барбы? Аталышы бат эле деп билет мен, ошо кичинекей эмелер. Чоң апамдар дагы эме кылчу да, бат эле деп. Бат деп эле эме кылат да. Биринчи сорт болбойт, экинчи сорт анан илгери кыргыз ун менен батташчу. Будай ун менен. Ошо эмеси жанагындай клейлик эмеси составы көп болуп, клейности көп болуп окшойт го. Азыр эми экинчи сорт менен алып келип баттап жүрөм мен. Экинчи сортун да мындай карараак цветтин, карараагын алам да. Эмеси көбүн. Анан ысыгында баттайсың, муздагандан кийин жармашпайт. Ысыгында баттап, эми жайында да бир келсең, мен мисалы үчүн бир класс көрсөтөйүн дедим эле да. Мисалы үчүн жүндү кантип тиги эме сабайт, кантип тытат, кантип жулат чийге, кантип суу куюп, кантип анан кийин муну кийиз болот, кантип боелот. Бүттүк өзүмдүн колуман келет, өзүм чыгарам. Мисалы үчүн тиги чийди дагы өзүм токугам, өзүм чийим бар, жапжаңы. Анан азыр болгону ушу жүн жок, жүн болгону азыр жанагынтип эле кылчык болуп атат. Мындай уяң жүндөр аз да. Меринос биздин могу азыр Терексто почти жок. Эмнекте бир агайды бар эле, аныкын тиги жалаң ыскытка алчумун. Өзүм ыскытка алып, өзүм ийирип, анан моундай ак кийизге колдончумун. Меринос койлордун жүндөрүн алып. Анан азыр могуларды ушу акты мен шаардан эле сатып келдим, бирок баары бир бышыразың да келгенден кийинчи. Антпесе жумшак болуп, жумшак да муну машинадан жасайбы, эмнеден жасайт билбейм кызы. Машинага эле эме кылат да, анан баары колдукуна жетпейт да негизичи. Станок эле жасалат. Станок. Муну келгенден кийин сөзсүз тиги эме кылам. Бышырам, ысык суу салып, айна салып кайра бышырам. Эмеси жыт-быты дагы кетсин деп негизи. А бирок бардыгы эле өзүм колуман. Мурдагы шырдактарым жалаң эле өзүм колуман чыккан шырдактарым да. Ыскыттарынан бери. Өзүм аябай оорудум, грыжа болуп, жөрмөлөп такыр баспай алгам. Анан кийин буларды таштап койгом. Анан хобби деген болбойт экен да. Анан кийин жайында болсо заказ алам. Эмнеге заказ алат дейсиңби? Жана сепкам да анга. Төшөк журкандары тигем, кайра ошолорду пахта салып кабып берем кайра. Заказ алам. 30 кишиден ашты окшойт го ушу кызы. Сепке бүгүнкү күндөчү, мисалы үчүн канча кирип атат? Канча төшөк, канча жөлөңгүч болуп атат сиздер жакта? Жөлөңгүчүн алып келбейт эми, жөлөңгүчүн тийип берем. Жөлөңгүчүн 12ден жөлөңгүч кылат. Азыр бар эле магазинден сатып келет да. Эч ким монтип куратпайт, мондай албайт. Мунулардын баары өзүм колуман чыккандар. Анан кийин 8ден алып келет. 8 4 башка төшөк, 4 башка төшөк. 8 подидеальный алып келет. Чоң журкандан бир 2 болот, кайненесине, кайнатасына деп, анан өзүнө, өздөрүнө деп. Калгандары ошо 8ден алып келет. Мен ошо 8ден эле эме кылып жүрөм да. Аягы 8ден болгондо эле 24-23 журкан болуп калат бар. Көбүнчөсүн курак менен да кошуп жасайсыз да? Ооба, курак менен да кошуп, эгерде заказ берсе жасайм. Анан азыр баары эле Кытайдыкы, биздин оюларыбыздын баары эле
тартып алды го. Любой оюну кайра эле мына жанагы этно шырдакты алып каласыз деп да чыгып атат го. Жолбосо ооба. Жолбосо баары эле ошо. Сайма сайчу белеңиз? Сайчымын. Кайсы түрүн сайманы? Крест кылып эле жанагындай эле обычный түрүн эле сайчымын. Туштурдугум бар, эми ал каякта айтсаңар көрсөтмөкмүн тиги. Ооба. Баары